2670 мандатқа қысқаруда. Башқаша айтқанда 6384 депутат шайланды. Азыркы шайлоо көпчүлүк учурда айрым жарандарыбыз түшүнбөстөн бул мөөнөт номунда шайлоо болот деп болсо кезектеги шайлоо деген түшүнүктөр суроолорду берип атышат да. Бул жаңы шайлоо. Ушул АТЭден кийинки жаңы баягы кошулуп биригип жергиликтүү кеңештердин жаңы шайлоо болот. Жаңы кеңештерге шайлоо жүргүзүлөт. Ошондуктан биздин шайлоо мөөнөтүбүз 60 күнгө дайындалды. Бул ушул жергиликтүү кеңештердин жаңы шайлоосу болуп эсептелет. Азыр сиздерге колуңуздарга атайын талапкерлер үчүн колдомолор орусча, кыргызча, эки тилде даярдалып сиздерге берилди. Ошондой эле жабылткан кийин борбор шайлоо комиссиясы ушул 2017 ноябрына даярдалган Кыргызстан жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу практикалык иш-чаралардын календардык бекиткен. Бул календардык план боюнча ар бир жаран ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарына талапкерлигин коюу ниети бар жарандар борбор шайлоо комиссиясынын расмий сайтында дагы ушул указдары, жарлык, тийиштүү мыйзамдар, жоолор, календардык пландар, ошондой эле талапкерлер үчүн колдомолор орусча, кыргызча, эки тилде жарыяланган. Ошол жерден дагы карап таанышсаңыздар болот. Анда сиздер үчүн бүгүн ушул сиздер үчүн негизги керектүү болгон маселелер боюнча маалымат берип коюу үчүн ушул тренинг уюштуруп атабыз. Биринчи ушул жергиликтүү кеңештерге талапкерлерди көрсөтүү, каттоо, добуш берүү жүрүшү жана добуш берүү жыйынтыгын чыгаруу боюнча маалыматты биздин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Кожекеева Махват Дүйшөнбековага берели. Бул деген шайлоочулар эгерде өзүнүн шайлоо участкасына бара албаса, шайлоо күнү башка жерде боло турган болсо, алар болсо арыз берсе болот. Бул деген 2024-жылдын 1-ноябрына чейин арыз берип, ошол Бишкекте шайланып турган болсо, ошол Бишкектеги ачыла турган аралыктан добуш берүү үчүн участкасына келип добуш беришет. Добуш берүү мурдагыдай эле жөнөкөй участкага барып шайлагандай эле шайлоо бюллетени алынып шайланат. Мурдагыдай эле идентификациядан өтүп, автоматтык эсептөөчү урналар. Мандаттардын саны болсо 9062 болчу, 484 кеңеш. Аймактык административдик реформанын жыйынтыгында болсо 264 азыр жергиликтүү кеңешке шайлоо дайындалды. Анын ичинен 33 шаардык, 231 айылдык кеңештерде мандаттардын жалпы саны болсо 6384 болуп атат. Ошонун ичинен 993 болсо бул шаардык кеңештер үчүн мандаттар бөлүнгөн. Айылдыктар болсо 5391 депутат айылдыктар үчүн айылдык депутаттар шайлатат. Ошондо мурункулар менен айырмасы ушул санынан эле болуп калабы? Кандай? Кеңештер азыр болсо асайды да санычы, а мандаттардын саны да асайды да азырчы. Мисалы айтып атпайсызбы, 9062 депутат шайлана турган болсо 484 кеңеште, азыр 264 кеңеште 6384 депутат шайланат.